Кутмантан кадырман телегөрүүчүлөр эфирде кайрадан кино баян түрмөгү. Мен көлгө жалгыз келип байралдым, тургуздум махабаттын пайдыбалын. Жаштыгым татаал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым деген ырды укканда эле улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун повестинин негизинде тартылган Мен Тяншан тасмасы эске түшөт. Бүгүн дал ушул тасма тууралуу кененирээк баяндап бермекчибиз. Ала кетет деп турасың го. Эртелеп жыла бергин чоңуна. Мен чоңун эмесмин. Жетим балдар үйүндө чоңойгон Ильяс аскерден келген соң азыркы балыкчы шаарындагы автобазага айдоочу болуп ишке кирет. Бир жолу айылдын четинде Ильястын машинасы бузулуп, ал жерде Асел аттуу кыз менен таанышат. Айдоочу Ильяс менен Асел бири-бирин жактырышып, алардын ортосунда сүйүү оту тутанат. Аселди ата-энеси буга чейин башка жигитке кудалап койгонуна карабай, кийинчерээк ата-энем түшүнөт деп, ал Ильяс менен ээрчишип кете берет. Ал эми Ильяс болсо ушул күнгө чейин автобазадагы диспетчер Кадича менен жылуу мамиледе жүргөнүнө карабай, Асел менен баш кошот. Сен коркпой эле кой, баары жайында болот. Сүйлөштүкпү? Жүрсөң, көп болсо 5 мүнөт Түнү кантип кетесиң? Азаматсың, Кадича. Тасмадагы эң кызыктуу эпизод катары Ильяс жүк ташуучу унаа менен өзү жалгыз долон ашуусуна чыккан кадрларды айтууга болот. Анда Токтогул КЭСинде курулуш иштери кызуу жүрүп, ал жака жүк жеткирүү керек болгон. Өзүнө катуу ишенген Ильяс диспетчер Кадичадан уруксат жаздырып, түндө жолго чыгат. Бирок натыйжа ал күткөндөй болбой, ашууда унаасы оодарылып кетет. Ильяс кесиптештеринин арасында уят болгондон кийин арак ичип, Кадичанын азгырыгына кирет. Үйүнө да барбай, барса да Аселди урчуу адат чыгарат. Ал кезде уулу Саматта тили чыгып там-тоң басып калган эле. Ильязды көрө албагандар анын Кадича менен жүргөндүгүн Аселге жеткиришет. Аны билген Асел баласын алып үйдөн кетет. Жолдон өзүнөн бир топ жаш улуу Бектемирге жолугуп, аны менен бир үйдө туруп калат. Кийинчерээк Ильяс бир кездеги кызыл жоолук жалжалын көрөт. Бирок анда баары кеч болуп калган эле. Асел эчтеке болгон жок. Чекесин уруп алыптыр. Йот алып келе койчу. Йотту кошуналар алган. Алып келе коеюн. Мосфильм тарткан бул тасманын тартуу иштери 1971-жылдары башталган. Тасманын негизги бөлүгү балыкчы шаарында, Төө ашуу, Долон ашууларында. Ал эми үйдүн ичиндеги окуялар Москвадагы павильондо тартылган. Бир жыл ичинде тартылып бүткөн тасманын бет ачары 1972-жылы Борборуздагы Россия кинотеатрында болгон. Баса Кызыл жоолук жалжалын повестинин негизинде ашуу тасмасы да тартылган. Бирок ал Мен Тяншандын ийгилигин кайталай алган эмес. Детигин атам. Атамды салалычы. Жок ойлойлу. Мен Тяншан тасмасынын режиссеры Ирина Поплавская, сценарийдин автору Чыңгыз Айтматов, операторлор Кадыржан Кадыралиев жана Валерий Шуваловдор. Башка ролдордо Ильястын ролун Дүшөн Байдобөтов, Аселдикин Динара Чочунбаева, Кадичанын образын Назира Мамбетова, ал эми Бектемирдикин болсо Сүймөнкул Чокморов ойногон. Кызыктуу факт катары айта кетсек, башка ролдогу Аселдин образын жараткан Динара Чочунбаева болгону 13 жашта болгон. Аны режиссерлор 3000 кыздын арасынан тандап алышкан. Канабалдар кимиңер жарыштан озуп чыгып, тушоону кессеңер, ошоңорго байгы беребиз. Канабалдар жүгүргүлө. Амин. Мына телегөрүүчүлөр, биз сиздерге мындан 44 жыл мурда тартылган Мен Тяншан тасмасы тууралуу айтып бердик. Амандыкта жүз көрүшөлү.